Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров болгон мүлкүнүн наркын ачыктап, байларды акчасын катпоого чакырды. Президент Садыр Жапаровдун жалпы мүлкүнүн баасы $20 миллион. Бул тууралуу өлкө башчы соц тармактагы баракчасына жазды. Жапаров былтыр кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам кабыл алынганын эске салып, анын негизинде байларды чет өлкөдөгү акчасын Кыргызстанга которууга чакырган. Буга чейин баарыбыз эле мүлкүбүздү башка бирөөлөрдүн атына каттатып келгенбиз, жашуун эмес. Эң бай деген жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин миллиардтарын чет өлкөлөрдөгү банктарда кармап жатышат. Эмне үчүн деген суроого жооп жөнөкөй. Буга чейин мынча акчаны кайдан кантип таптың, канча салык төлөдүң деген суроо туулуп маселе жаралат болчу. Эми мына ушул мыйзам менен легалдаштыруу мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз. Бул мүмкүнчүлүк 1-июлга чейин гана иштейт. Ошондуктан кечикпей мыйзамдаштырып үлгүрүп калыңыздар, деди Садыр Жапаров. Ал өзү ээлик кылган мүлкүнө дагы токтолгон. Мен 2005-жылы жогорку кеңешке эл өкүлү болуп бизнес чөйрөсүнөн келгем. Сүрөттөгү имаратты Бишкек шаарындагы Ибраимов көчөсү 96-да 2005-жылы жаңыдан куруп баштап, 2010-жылы бүткөнбүз. Менин имараттарымда мурда башка бирөөлөргө катталган эле, эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп биринчилерден болуп мыйзамдаштырдым. Баардык мүлкүмдүн баасы $20 миллион тегереги болот экен. Мыйзамдаштыруу үчүн мамлекетке $1 миллион сом төлөп бердим. Чет өлкөдө каткан акчам жок, болсо аларды алып келип өзүбүздүн банктарга салып коймокмун, деди өлкө башчы. Жапаров Кыргызстандын бая жарандарына кайрылып мыйзамды пайдаланууга чакырды. Ушул мыйзамды пайдаланып, өз мүлкүңөрдү өзүңөргө каттап легалдаштыргыла жана чет өлкөлөрдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Бул мыйзамдын негизинде мамлекет силердин капиталыңардын коопсуздугуна 100% толук кепилдик берет. Акчаңар өз өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн иштесин. Мамлекетке тийген пайдасы ошол. Башка максатыбыз жок, сурак болбойт, деди президент. Ал ошондой эле мындан ары ички инвесторлор менен чет өлкөдөн келген инвесторлор үчүн бейиштей шарт түзүп берүүгө мамлекеттин бардык күчү жумшалаарын кошумчалады. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Ысык көлгө бычак касап губернатор жокпу? Эл пикири. Facebook социалдык тармагына Динара Мухтаровна аттуу жарандык активист ой пикир менен бөлүшүп, президент Садыр Жапаровго кайрылып, таластын учурдагы мэрин Эрмат Жумаевди Ысык көл облусунун губернатору кылып кызматка дайындоосун суранып пост жазган. Постту толугу менен сиздерге сунуштайбыз. Анда активист айым мындай деген: Ысык көлгө эмне бычак касап губернатор жокпу деген суроону окуп калдым. 1 жыл иштебей эле кетип калышат. Биздин област Кыргызстандын эң кооз аймагы, туризмдин чордону эмеспи? Жакшы, иштерман, жаңыча ой жүгүрткөн жаш жигит келсе деп тилейбиз. Тың чыкма, өзүнүн иши үстүндө көргөзө алган билимдүү команда түзө билген инсандар бар. Караколду гүлдөтө баштаганда кандайдыр бир себептер менен таласка мэр болуп иштеп жаткан Жумаев Эрмат деген уулубуз ушул инсанды сунуштайт элем. Элдин караколдуктардын көлдүктөрдүн атынан күйүп бышкан, ишке тойбой турган маалы. Таластада эң жакшы иштеп, өкмөттүн, президенттин биздин ишеничти актап атат. Бирок таласта энергиясынын, иштерманчылыгын, жеке ресурстарын жарымын эле пайдаланып жүргөндөй. Бул инсанга ысык көлдөй маанилүү, чоң аймак берсе жүктү татыктуу тартып кетет эле деп ойлойм. Эрмат Жумаев тың, тагы иштин көзүн билген, көлдө туулуу өскөн жигит. Мындан артык татыктуу кандидат деле көрбөй турам. Бизге келип кетип калган, жыл айланбай жумушту өткөрүп берчү эмес, Ысык көл областын гүлдөтүп, кыргыз эли сыймыктангандай кызматын элге ардап берген жигит ушул Эрмат Жумаев болот эле. Менин сунушумду жалпы эл колдойт деп ишенем. Өкмөт, президент да көз жаздымда калтырбай эске алса деп тилейм, деген Динара Мухтаровна. Дагы бир жарандык активист Элмира Токоева президенттин Ысык көл облусундагы ыйгыр муктуу өкүлү кылып Эрмат Жумаевди дайындоонун Садыр Жапаровго өтүнүп пикирин калтырган.
Ысык көлдүн губернаторлору тез эле алмашып, региондогу проблемалар чечилбей калып жатат. Губернаторлукка чын дилинен Ысык көл үчүн күйгөн адам келиши керек. Анын бири Эрмат Жумаев деп эсептейм. Такшалды. Губернатор болгонго толук күчү жетет. Президентибиз Садыр Жапаров колдоп берсе, Эрмат уулубуз регионду келип көтөрсө деген жакшы оюма кошуласыңарбы деген Токоева. Эсиңиздерге салсак, Эмилбек Абдыкадыров президенттин Ысык көл облусундагы ыйгар мукты өкүлү кызматынан 14 февралда бошотулган. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Азырынча мындай чечимдин себеби айтылган жок. Ал эми активисттер президенттин Ысык көл облусундагы ыйгар мукты өкүлү кылып, президенттен өтүнүп жаткан Эрмат Жумаев учурда Талаш шаарынын мэри болуп иштөөдө. Кыргызстанда туулуп өскөн Космонавт Корсаков Россиянын баатыр наамын алды. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин космонавт Сергей Корсаковго Россия баатыры наамын ыйгаруу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Ага мындан тышкары Россия Федерациясынын учкучу космонавты ардактуу наамы тапшырылды. Эл аралык космостук станцияга узак мөөнөттүү учууну аткарууда көрсөткөн эрдиги жана баатырдык үчүн сыйланат деп айтылат жарлыкта. Корсаков 1984 жылы Бишкек шаарында туулуп, номер 24 мектепте окуп кеткен. Ал өткөн жылдын апрелинде Кыргызстанга Русский дом менен кала мэриянын Жылдыздарга жол Бишкектен башталат аттуу фестивалга чакыруусу менен келген. Корсаков анда Садыр Жапаров менен да жолугушуп, президентке космоско алып барып келген Кыргызстандын желегин белек кылган. Саламатсыздарбы, мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп, ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ушуга биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. УКМК ат башы дагы аңчылык жер мамлекетке кайтарылды. Нарын облусунун ат башы районуна караштуу Аксай өрөөнүнүн аймагындагы аңчылык жер мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда аянты 76,6 гектар жер Борбор Азия аңчылык клубу ЖЧКсына тиешелүү. Ал жерде буга чейин РК аттуу жаран Камчы Көлбаевдин криминалдык көзөмөлү менен кысым көрсөтүп, төмөндөтүлгөн баа менен ээлеп алган. Мындан тышкары Борбор Азия аңчылык клубу ЖЧКсынын 37 миллион сомдон ашык бардык объектилерди мамлекеттин балансына кайтарылды деп жазылат кабарда. УКМК учурда кылмышка башка адамдардын тиешеси бар жогун аныктоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Жептеги авария. Туркияда дарыланып жаткандардын абалы жакшырууда. Бишкек жылуулуу электр тармагындагы аварияда жана аскердиктик учактын кулашынан жабыркаган 4 кыргызстандыктын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугунун Адана мамлекеттик илимий ооруканасынын дарыгерлерине шилтеме берүү менен берген маалыматтарына караганда, бейтаптар өздөрүн канааттандырарлык сезип калышты. Ошондой эле алардын жалпы абалы орточо деп бааланып, жакшыра баштаганы байкалууда. Ал эми Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугунун дипломаттары бардык керектүү жардамдарды көрсөтүп, жакындары жана Түрк ооруканасынын дарыгерлери менен тыгыз байланышта болушууда. Белгиленгендей, аталган маселе Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдарынын көзөмөлүндө. Кыргызстандын футболчулары ФИФАнын рейтингинде топ 100дөн чыгып калды. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы ФИФАнын рейтингинде топ 100дөн чыгып калды. Жаңыланган рейтинг Азия кубогунун жана Африка кубогунун жыйынтыгы боюнча 15 февралда жарыяланды. Катарда өтүп жаткан Азия кубогунда Кыргызстандын курамасы тайпадан чыга албай, Сауд Арабиясы, Оман жана Таиланд менен болгон тайпада акыркы орунду ээлеген. Эми Кыргызстандын командасы 6 тепкичке төмөндөп 104-орунда орунда турат. Толубай Бакасовдун ден соолуктуу чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян,
тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Элчи Султанбаев Беларусь президенти Александр Лукашенкоға ишеним грамотасын тапшырды. Кыргызстандын элчиси Эрбол Султанбаев Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенкоға ишеним грамотасын тапшырды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын ТИМдин басма сөз кызматынан билдиришти. Иш-чарага кечээ Минск шаарынын эгемендүүлүк сарайында өткөн салтанаттын жүрүшүндө Александр Лукашенко Кыргызстан Беларустун досу жана ишенимдүү өнөктөш экенин белгилеген. Анын айтымында акыркы жылдары өз ара сооданын көлөмү тынымсыз өсүүдө. Бирок өлкөлөр бул тармакта дагы көп нерсеге жетише алышат. Өз кезегинде элчи Эрбол Султанбаев каалоо тилектерге ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун атынан жылуу саламын айткан. Москвада Акылбек Жапаров менен Михаил Мишустин жолукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жапаров жумушчу сапар менен Москвага барган. Өкмөт башчылары Кыргыз-Орус соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташуунун маанилүүлүгү маселелерин талкуулашкан. Анда энергетика, өнөр жай, транспорт, маданий гуманитардык тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду деп жазылган маалыматта. Тараптар ошондой эле ЭЭП, КМШ жана башка көп тараптуу форматтардын алкагында кызматташууну мындан ары тереңдетүүнү да сүйлөшүшкөн. Тез жардам борборунун жетекчилиги 18 миллион сомдон ашык акчаны кымырып алганга шектелди. Бишкек шаарынын тез жардам борборунун жетекчилиги миллиондогон акчаларды кымырып алган деп шектелүүдө. Башкы прокуратурада маалымдашкандай, мыйзам бузуу Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө аныкталган. Анда 2022 жылы жана 2023 жылдын 7 айында Бишкек шаарынын тез жардам борборунун жооптуу кызмат адамдары жана жетекчилиги кызмат абалдарынан кыянчылык менен пайдаланышып, айлык акы фондуна бөлүндү деген шылтоо менен 18 миллион 126 миң сомду борбордун бардык кызматкерлерине төлөбөстөн өздөрү мыйзамсыз бөлүп алышкандыгы аныкталган. Мындан сырткары аталган борбордун жетекчилиги дарыгерлерге, орто жана кенже медициналык персоналга айлык акыга кошумча төлөм катары каралган акчаны ай сайын өздөрү да мыйзамсыз алышып, жалпысынан 287 миң сомдук материалдык зыян келтиришкен. Бул фактылар боюнча 337 берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 210 берене ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен кылмыш иши козголду. Тергөө жүргүзүү УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгына тапшырылды. Чүй облусунда Wildberries ишканасынын логистикалык борбору курулат. Чүй облусунун Аламүдүн районунда Wildberries ишканасы үчүн соода логистикалык борбор курулат. Бул туурасында Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн коллегиялык жыйынында билдирди. Айтымында инвестициянын көлөмү 100 миллион долларды түзөт. Wildberries компаниясынын соода логистикалык борбору 38 гектарга куруу боюнча аракеттер жүрүп жатканын белгиледи. Акылбек Жапаров өлкөгө келген ар бир инвесторду куда күткөндөй сый менен тосуп алып, мамиле түзүүнү, ошол эле учурда ал инвесторлордун айткан сөзүнө ишене бербестен реалдуу абалына карап натыйжалуу иш алып барууну тапшырды. Инвестор келген соң 3 айда долбоор боюнча алдын ала эсептөөлөр, техникалык экономикалык негиздеме, 6 айда долбоордун каржы булактары такталып, 9 айда ишканалардын курулушу башталып калуусу зарыл. Мурдагыдай жер участогун алып, 10 жылдап кыймыл аракетти баштабаган инвесторлорго туш болбоо үчүн баарын алдын ала такырдаана макулдашуу керек, деди Жапаров. Жыйындын соңунда Министрлер кабинетинин башчысы өлкөдө жасалып жаткан реформалар, анын ичинде көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, санариптештирүү тармагындагы алгылыктуу аракеттер туурасында маалымат берип, жалпы мамлекеттик кызматкерлерди өз ишин белүү менен аткарып, өлкөнүн мындан аркы өнүгүүсүнө салым кошууга чакырды.